Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. ЖМКдан мурунку депутат Садыр Жапаровдун качан эркиндикке чыга турганын айтышты. Мурунку элеккүлүү шарттуу мөөнөтүнөн мурда эркиндикке чыга турганынан үмүттөнбөй койсо деле болот. ЖМКнын маалыматына ылайык, Садыр Жапаров 2026 жылдын 5-октябрында эркиндикке чыгат. Экс-депутаттын жатак абагына которулбай тургандыгын буга чейин аталган мекеме билдирген. Маалыматка караганда, уюшкан топтун же уюшкан кылмыштуу топтун курамындагы кылмыш үчүн соттолгондор мыйзам боюнча жатак абакка которулбайт. Ошондой эле аларга мөөнөтүнөн мурда бошотуу каралбайт. Мурунку депутат Садыр Жапаровду эркиндикке чыгаруу үчүн 500 000 кол топтолгонун 24 KG агенттигине жарандык активист Мелис Аспеков билдирген. Анын айтымында, мурунку депутаттын тарапташтары миллион кол чогултуп, андан кийин президент Сооронбай Жээнбековго берүүнү пландап жатышат. Мындан сырткары, Садыр Жапаровдун жактоочулары ырайым берүү боюнча комиссиянын кароосуна жиберүү үчүн документтерди топтошууда. Көмтөр маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктар менен чыгып жүргөн Садыр Жапаров 2013 жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык көлдүн ошол кезде губернатор Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017 жылдын мартында камакка алынган. 2018 жылы июнь айында экс-депутат 11 жыл 6 айга кесилген. Быйыл апрелде жогорку сот анын жаза мөөнөтүн 1,5 жылга кыскартып, 10 жылын калтырган. Кумтөр кенинде жоголгон кызматкерлерди издөө иштери токтотулду. Билдирүүгө караганда, дайынсыз жоголгон кызматкерлердин туугандарынын макулдугу менен компаниянын жооптуу кызматкерлери арасында биргеликтүү чечим 9 январда кабыл алынды. Бул тууралуу Кумтөр Gold компаниясынын расмий билдирүүсүндө айтылат. Биз бул кырсыкка байланыштуу каза болгон кызматкерлердин үй бүлөлөрүнө, жакындарына жана кесиптештерине терең кайгыруу менен көңүл айтабыз, дейт Centera Gold INK компаниясынын өндүрүш боюнча вице-президенти жана башкы директору Даниэл Тежарден. Ал көчкүнүн түшүү себептерин иликтөө үчүн ишкана мамлекеттик мекемелердин кызматкерлери менен тыгыз иштей тургандыгын, мындан ары кырсыктарды болтурбоого, жаңы ыкмаларды пайдалануу боюнча сунуштарды берерин кошумчалады. Кумтөр компаниясы эмгек коопсуздугу маселелерин жакшыртуу боюнча улуттук кадамдарды кабыл алды. Мындан ары штатта кызматкерлердин келишимдик негизде иштегендерин кайсыл аймакта иштеп жатканына карабай өмүрүнө жана ден соолугуна байланышкан маселелерди дайыма көңүл борборуна алат, дейт Даниэл Тежарден. УКМКнын 9-кызматынын мурунку кызматкери Канат Сагынбаевга 11 оор жана өзгөчө оор кылмыштарга шектелип жаткандыгы тууралуу билдирме тапшырылды. Бул тууралуу 24 KG агенттигине жактоочу Бакытбек Автандил уулу билдирди. Анын айтымында, алгач Канат Сагынбаев бийликти күч колдонуп басып алууну уюштуруу, массалык башаламандыкты уюштуруу, жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакыруу, барымтага алууну уюштуруу, адам өлүмүнө кол кабыш кылуу беренелери боюнча фигурант катары өтүп жаткан. Кийинчерээк аны адам өмүрүнө кол салууга кол кабыш кылуу, бийлик өкүлдөрүнө карата зомбулук колдонуу, тергөөчүнүн ишмердүүлүгүнө каршылык кылууну уюштуруу беренелери боюнча айыпташкан. Канат Сагынбаев өзү бул айыптоолорду маанисиз деп эсептейт. Мен тергөөгө эч кандай каршылык көрсөткөн жокмун. Алмазбек Атамбаевдин үйүнө бет кап кийген белгисиз бирөөлөр келгенде алар өздөрүн тааныштырган эмес. Мен алардын тергөөчү экенин кайдан билмек элем. Анткени алардын баары бет капчан жана куралчан болчу. Мунун баары пландалган деп эсептейм, деди Канат Сагынбаев. Белгилей кетсек, ал номер 1 тергөө абагында 9 февралга чейин болот. 7-8 августтагы Кой-Таш окуясы боюнча тергөө иши аяктады. Алдын ала маалыматка ылайык, иш боюнча 12 киши айыпталуучу макамына ээ. Иш менен таанышып бүткөн соң башкы прокуратурага жолдонуп, андан ары сотко өтөт. ГИФ оюну үчүн жарнамалык видео тартып сынга кабылган ырчы Асель Кадырбекова кечирим сурады. Учурда чет өлкөдө эс алып жүргөн ырчы социалдык тармактагы баракчасы аркылуу окурмандарына, күйөрмандарына кайрылып, адамдардан гумандуу болушун суранган. Айтымында, видеодогу жаныбарларды өз көзү менен көргөн эмес. Мен кимдир бирөөнү кыйнап, эзип, өлтүрүп жаткандай жазыптырсыңар. Мен видеого тартылып кетип калгам. Кийинчерээк даяр болгон видеону алгам, деген ал. Мындан тышкары Асель Кадырбекова эмнеге цирктер менен ушундай активдүү күрөшпөйсүңөр деген суроону окурмандарга узаткан. Силер эч кандай кыйынчылыксыз эле асылып, таш ыргыта турган адамды таап алдыңар. Бул акмактык. Эгер силер жаныбарлардын коргоочулары болсоңор, менин дарегим эмес, цирктерге, зоопарктарга жазгыла, деп кошумчалаган. Билдирүүсүнүн соңунда Асель айым видео үчүн өзүнүн ГИФ оюндун уюштуруучуларынын атынан баарынан кечирим сурай турганын айткан. Белгилей кетсек, Асель Кадырбекова өздүк ГИФ оюнун уюштуруп, баш байгеге
Range Rover үлгүсүндөгү автоунаа коюлганын жары салууда. Оюндун видеосу социалдык тармактарга жүктөлөрү менен коомчулукта чоң нааразычылык жаратты. Террористтик ишмердикке ачык үгүттөө жана улуу трассалык диний же аймак аралык кастык токостуу беренелер боюнча соттолгон мурдагы көмүрхана Нурлан Мотуев кайрадан президенттик шайлоого аттанмакчы. Бул тууралуу Вести KG сайтына ал өзү маалымдаган. Ага чейин менин мөөнөтүм толугу менен аягына чыгат жана мен президенттик шайлоого толук кандуу катыша алам. Туура 1 жыл мурда Украинада шоу мен Владимир Зеленский жеңишке жетти. Менин андан эмнем кем экен? Азыр эл бүтүндөй постсоветтик чөлкөмдө 60ка чыгышкан мурдагы партократтардан тажап жаңы креативдүү лидерлерди талап кылууда. Мен бул хайпка собственно эле жарашам деп ишенем, дейт Мотуев. Эске салсак, Нурлан Мотуев 2016-жылы күнөөлүү деп табылып, 7 жылга жатак абакка эркинен ажыратылган. 2017-жылы Мотуев режимди бузуп, жатак абакка келип белгиленбей калган үчүн Бишкектин 1-май райондук соту аны 27-түзөтүү колониясына которгон. 1 жыл мурда көмүрхана кайрадан жатак абакка которулган. Өкмөттүн Баткен облусунда өкүлү Акрам Мадумаров ок атышуу болгон Көкташ айылына келген жок. Учурда Көкташ айылында эл чогулуп турат. Бул тууралуу жергиликтүү кеңештин депутаты Жорубай Осмонов билдирди. Анын айтымында эл өкмөттүн өкүлүн чакырып чатакты чечүүнү талап кылмак. Ал келген жок. Кечээ түнү менен ок атышуу болду. Эл азырда көчөдө топтолгон бойдон жүрүшөт. Көпчүлүгү түндөн бери үйлөрүнө барыша элек. Жергиликтүү эл көйгөйдү чечүүнү талап кылуу максатында өкмөттүн өкүлүн айылга чакырышты. Губернатор келген жок, ооруп жатат дешти. Анын орун басары райондук акими Көкташ айылына келишкен. Эвакуацияланган эл азырынча үйлөрүнө кайтарыла элек, деди айылдык кеңештин депутаты. Баткен районунун Көкташ айылында бүгүнкү караган түнү тажик тараптан ок атылган. Бул көрүнүш таңкы саат 7:20 чейин маал менен уланып турган. Укук коргоо органдары кырдаалга байланыштуу аялдарды, жаш балдарды айылдагы мектепке эвакуацияланган. Маалыматтарга ылайык, кыргыз тарапта ок атышуудан жаракат алгандар болгон эмес. Бул Акмарал. Клоп порталынын айдоочусу Бекболсун Кайыпов Ош шаардык милициясына сурак берип жатат. Мындай маалыматты аталган порталдан ырасташты. Маалыматка ылайык, 9 январда Клоп порталынын кабарчылары Ош шаарындагы мыйзамсыз курулган имараттар жөнүндө тартып жүргөн. Ал жерде дрон учурган маалда белгисиз адам келип үйдү тартпоону суранган. Журналисттер тактаган учурда ал адам бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун тууганы экенин айткан. Клоптун жазышынча, кабарчылар тартып жүргөн имарат Матраимовдорго таптакыр тиешеси жок. Буга карабай бүгүн милиция Клоптун айдоочусуна автоунаасынын номери аркылуу таап, шаардык милицияга алып келишкен. Журналисттер тактаган учурда милицияга арызды Матраимовдун иниси Руслан Матраимовдун жазганы айтылган. Учурда айдоочу Бекболсун Кайыпов Ош шаардык милициясында сурак берүүдө. Клоп порталы буга чейин Райымбек Матраимовдун мүлктөрү жана бажыдагы коррупция боюнча Азаттык радиосу жана уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны изилдөө борбору менен бирге бир нече журналисттик иликтөө жарыялаган. Бир тууган Матраимовдордун арызынын негизинде буга чейин порталдын банктагы эсеби камакка алынып, кийин кайра ачылган. Аталган арыз учурда Бишкектин Свердлов райондук сотунда каралууда. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы мамлекеттик бажы кызматынын кызматкерин кармады. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, мамлекеттик бажы кызматынын ички коопсуздук башкармалыгы менен биргеликте жалпы суммасы $253,500 түзгөн Латвия өлкөсүнөн Кыргыз өлкөсү аркылуу Ооганстанга бара жаткан тамеки заттарын мамлекеттик бажы кызматы тарабынан уруксаатсыз бажы транзитине киргизүү фактысы аныкталган. Айтылган факты боюнча 9 январда мамлекеттик бажы кызматынын кызматкери 1982-жылы туулган МБ аттуу кызматкер Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Анда ал кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен иш тергелүүдө. Премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев Баткендеги кыргыз-тажик чек арасындагы акыркы жаңжалга байланыштуу өлкөнүн күч түзүмдөрүн мамлекеттик чек араны кайтарууну жана коргоону күчөтүү боюнча тапшырма берди. Бул тууралуу өкмөттөн кабарлашты. Маалыматка ылайык, премьер-министр кырдаалды жөнгө салуу жана чыңалууну жоюу үчүн вице-премьер Жеңиш Разаковго эки өлкөнүн тиешелүү мамлекеттик органдары ортосунда сүйлөшүү процессин күчөтүүнү тапшырды. Ошондой эле Абылгазиев кыргыз-тажик чек арасын талкалаганга чейин чагымга алдырбоо жана эл арасында түшүндүрүү маанилүү экенин
экенин белгилеген. 10 январга караган түнү кыргыз-тажик чек арасында чатак чыгып, тажик айылы тараптан кыргыз тарапка туш келди ок атылганы кабарланган. Мамлекеттик чек ара кызматы жаңжал болгонун ырастап, Тажикстан тараптан майда калибрлүү мергенчилик куралдан ок атылганын маалымдады. Ал эми Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин чек ара аскерлери жаңжалга кыргыз жарандарынын аракети себеп болгонун билдирген маалымат таратты. Мамлекеттик саясаттын маанилүү багыттарынын бири мыйзамсыз берилип кеткен парк жерлерин муниципалдык менчикке кайтарып алуу болуп саналат деп билдирди Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 10 январда Бишкек шаарынын түштүк бөлүгүндө жайгашкан парк аймагына баруу учурунда. Бул жакта Токомбаев менен Байтик Баатыр көчөлөрүнүн кесилишинде Кыргызстандын жана Азербайжандын Достук паркынын жанына жалпы аянты 10,22 гектар болгон дагы бир жаңы парк жайгаштырылат. Балдар биздин келечегибиз, үмүтүбүз. Бүгүн жасап жаткан иштердин баары балдарыбыздын бактылуу жашоосу үчүн жасалган аракеттер деп баса белгиледи Сооронбай Жээнбеков жана бул паркты балалык эс алуу паркы деп атоону сунуштады. Мамлекет башчысы жаңы парк балдар жана ата-энелер үчүн сүйүктүү эс алуу жайына айланарына ишенимин билдирди. Президент совет мезгилинде Фрунзе шаары өзүнүн тазалыгы жана жашыл бак шактары менен белгилүү болуп келгенин эске салып, эгемендик алган жылдар аралыгында шаар ичинде көптөгөн паркка ылайыктуу жерлер менчикке берилип, ар кандай турак жайлар курулуп калганын өкүнүү менен баса белгиледи. Сооронбай Жээнбеков өзгөчө белгилегенде инфраструктураны өстүрүү менен бирге парк аймактарын коргоого, шаар тургундарына жана конокторуна ыңгайлуу шарттарды түзүүгө да көңүл буруш керек. Ошондуктан мамлекеттик саясаттын багыттарынын бири мыйзамсыз берилип кеткен парк жерлерин муниципалдык менчикке кайтарып алуу болуп саналат. Мамлекет башчысы акыркы убакта Борбор шаарынын 8 паркы жана сейил бактары реконструкция болгонун, 2020 жылы Бишкекте жалпы аянты 55 гектар болгон 6 жаңы парктын курулушу пландалып жатканын, акыркы 2 жылда 6,5 гектар жер Бишкектин менчигине кайтарылып, парктарды курууга берилгенин канааттануу менен баса белгиледи. 2019 жылдын августунда ачылган Ынтымак паркы шаардыктардын жана Борбор калаанын конокторунун сүйүктүү эс алуучу жайы болуп калганын билдирди. Президент Сооронбай Жээнбеков Бишкектин жашыл шаар деген атагын кайтаруу, экологиясын жакшыртуу максатында бул жерлерди мыйзам чегинде кайра шаардын менчигине кайтаруу иштери улантыларын белгилеп, шаарларды жашылдандыруу жана экологиялык абалды жакшыртуу боюнча бирдиктүү саясат бүтүндөй өлкө боюнча ишке ашырыларын баса белгиледи.